Азыркы учурда көчөдө текшерүү күч болуп атат. Документ текшергенче. Бүгүн эле уже мага 3-4 жолу адамдар чалышты, ошо документ текшерүү отделениеде отурабыз деп. Кыргыздар көп экен десем, көп кечеден бери отургандар бар экен дейт. Бир сыра текшерип койгула, ай сайын. Азыр көчөдөн дагы уже Сахарованын кагазын текшере баштаптыр. Assalamu alaikum hurmatly Moskvada mekendештер, амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва туугандар. Бүгүн мына өзүңүздөр көрүп, бүгүн Алай такси жамаатынын жакшылыгында отурабыз, бүгүн ынтымагында отурабыз. Негизи эле ушул биздин мекендештер Москвада көпчүлүгү таксиде иштейт, ошолордун бири ушул Алайлык жигиттер бүгүн такси жамааты жакшы ынтымак уюштуруп, азыр бири-бири менен болгон маселелерди кандай жакшылыктар, кандай жамандыктар болсо дайыма ушундай ынтымакта чогулуп көп нерселерди чечип келет. Негизи эле ошол жөнүндө мындай такси жамаатындагы ынтымак жөнүндө кичине видео тартып, аксакалдардын берген кеңештерини, таксисттерге болгон бардык кеңештер, көйгөйлөр, ошолор жөнүндө бүгүн кичине видео чагылдырып кетебиз туугандар. Андыктан биз менен аягына чейин болуңуздар. Деги эле бардык иштеген таксисттерге, бардык иштеген мекендештерге тапканына береке болсун. Дайыма ушундай ынтымакта жүрө берели. Такси группа Состо 8 саатка Гиядан ыйгар таштайсыңар. Наркы Матыбы Москвадагы Алайлык такси жамааты ошол группага только саламдашып, кабарлашып, бирөөнү издесеңер, ол группада дагы тартипти бузбай, эрежени бузбай, раз жора жолдоштор табыштыңарбы, личкага чыгып кеткиле, базар кылбай. Башка жактан, өзүбүздөн, үйдүн ичинен ателеден тәртіпті баштасақ, башқа жердегі тәртіпті біз ошондай сыйлай алабыз. Бұл Кыргызстандағы такси группа емес біз, тала жерінде иштеп жүрөбүз. Таксиде өзүбүздү кандай алып жүрүш керек, не нерселер туура, не нерселер туура эмес, бири-бириңер менен опыт бөлүшүп, жакшы жагыңарды көрсөткүлө. Амансыңарбы? Арыбагыла азаматтар. Ушу тала жеринде баардыгыбыз бул жакта тиргиликтеп жүрөбүз. Ошол үй бүлөбүздү багалы, балдарыбызды багалы деп жүрөбүз бардыгыбыз. Эми ошонун ичинде ошол тиргилик деп бардыгыбыз бул жерде эмгектен жүргөндөн кийин ошого жараша өзүбүздү дагы бул жерде татыктуу алып жүрүшүбүз керек да, инилер. Себеби биз кыргызбыз. Кыргыз дегенди билесиңер да, кыргыз деген бул кыргыз деген ат өзү бул өтө улуу ат. Кыргыз эли улуу эл болгон. Мынау 4-5 кылымдагы табылган сөөктөрдүн ДНКсын Америкада текшердилер. Кыргыздардын ДНКсы чыкты. Ошол ДНКдан. Ошол жерде мына Азия боюнча Кубан Чороев деген жигит ошол куратор Америкада ошол изилдөө борборунда. Кыргыз жигит. Ошол өзү айтып чыкты. Ютубта дагы бар бет ошол ДНКлар боюнча чыгарган немесичи. Ошого бул кыргыз деген улуу эл экенин унутпагыла жигиттер. Ошого татыктуу болгула. Кыргыз эли бул дүйнөнү башкарган эл десек дагы болот. Мына Меммин деген хандардын жанындагы желдеттери, вазири, биринчи вазири, кол башчылары, багы ар бир отряддын кол башчылары кыргыз болгон. Ошонун азыр бардыгы мына тарыхтан такталып чыгып атат. Тастыкталып булар. Бул эмнени билдирет? Бул кыргыздын данышмандыгын билдирет. Бул кыргыздын мындай жоокерлигин билдирет. Ошон үчүн ар бир Меммин деген хандар сөзсүз кыргыздарды жанында алып жүргөн. Чыңгыз хандын, Меммин деген Чыңгыз хандын жанында да кыргыздар болгон. Ошонун бүт кеңешчилери, ошо жоокерлери алдыдагы турган кыргыздар болгон жигиттер. Ошон үчүн ушул атыбызды эч качан булгабайлы. Бизди Алымбек, Асан, Үсөн деп тааныбайт бул жердеги элдер. Кыргыз деп тааныйт. Кыргыз экен деп айтат. Кыргыз деп айтат. Ошон үчүн эч качан кыргыз деген атты ылдый түшүрбөгүлө жигиттер. Ошого татыктуу болгула. Ассаламу алейкум жамаат. Саламатсыздарбы, куш келипсиздер.
не дейбиз, такси жамааты молодец, мына биздин арабызга кыздар кошулуптур, таксисттер. Эми будан бияка бири-бирибизди колдоп, ким жолдо бир жерде бузулуп, сузулуп калса, бири-бирине запчасть жеткизип берип, кимдин жакынын барып жардам берип, мына ушинтип бирдикте болуп, мына болсок, таксопаркыбыз бар, ошол жерге баргыла. Ишиңерге ийгилик, баарыңызга машиналарга ошол өтөбүз, тынчылык болсун. О, кыздарга берип коюп, биздин кыздардын аксагандан бери бирөө сүйлөп койсун. Саламатсыздар, урматтуу биздин алайдын кулундары, жалпы кулундар эле дейинчи, анткени бизде 3 эле красавицабыз келип калыптыр бул жергечи. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, бөдө кырсыктан алыс болуп, ушу бардыгыңыздар такси жамаатында ушундай ынтымакта иштейсиздер. Баягы мен группага кошулганыма бир чети сүйүнүп турсам, ушундай бир агаларымды, инилеримди, жакындарымды, бир туугандарымды көргөндөй болуп атам да. Анан сиздерге кошуп сразу эле өзүмдүн подружкамды кошуп алдым. Биз өзү экөөбүз чоңулайданбыз. Досум Карамыктан болсо, мен Жекениден. Анан бул жерде Уркия эже тоже алайлык экен. Анан негизи бардыгыңыздарга рахмат. Уюштурган, ушул жерде турган аксакалдарга, агаларыма, инилериме бардыгыңыздарга рахмат. Ушундай топтолуп, жакшылыкта, жаманлыкта бардыгыбыз бирге болуп турсак, буйруса бардыгы жакшы болот. Анан бардыгыңыздарга ийгилик. Аман болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, жолуңуздар ачылсын. Бөдө кырсыкта баягы анча-мунча баягы менде бир ушундай случай болгондо, МКАДта кетип атсам, немем түшүп калыптыр. Чашкам түшүп калыптыр. Анан бир кыргыз бала уланбай кетип, маргайт кетет, эмне эле маргайт кетип атат, тише тоңго деп күлгөмүн да. Көрсө чашкам түшүп калыптыр. Автобусный полосадан чыгып анан барасам, эже штраф аласыз, токтоп чашкаңызды кое албайсызбы деди. Анан ошол бир сабак болуп калды магачы. Негизи мындай нерселер көп эле болот. Кандай десем, эми ушундай нерселерди бирибизге бирибиз поддержка тээп, агаларым, инилерим, бардыгыңыздар эми 3 эле 4 эле кыз экенбиз негизи жалпы алайдан. Анан анча-мунча такылдап турсаңыздар болот. Чоң рахмат, бардыгыңыздарга ийгилик. Бүгүнкү жолугуш аябай сонун болуп атат, жакшы сөздөр болуп атат. Сөздүн кыскасы, силерге тилерим кан жолдо жүрөсүңөр. Жолуңар ачык болсун, шыдыр болсун, эч кырсыкка кабылбай, ар дайым жакшы иштеп жүрө бериңиздер. Мен кыска нускалап сүйлөйүн. Ишиңерге ийгилик. Алып барган, алай элинде бүт өкмөт айрымдыктар кандай арызын түшсө ошол көп нерселерди аткарып, билгизип кылган иштер бар, билгизбей кылган иштер бар. Анан эми азыр Жошол айыл өкмөтүндөгү спортзал түшүп атат, ошол спортзалдагы салымы көп, өзүнүн жердештеринин арасында эми белгилүү инсан, биздин Москвада алайлыктар арасында белгилүү инсан. Эми бул жигиттин сервиси бар. Анан бирөөлөр айтат экен, алтыныка шапакта бере, гранатта жүрө берет, сервисте жүрө берет. Себеби силерди барсын, мени дагы урматта көп тааныйт. Живой реклама катары барабыз. Силердин берген салымыңар кайсы алайлыга кандай салым котсоңор, ошол жалпы кетип аткан кайрымдуулукка ошо силер да кошулуп атасыңар. Анан эми туура жагын кабыл алып, өзүбүздүн алайдан чыккан бир эле урмат эмес, мына Элзар ашта, ошол районда жашагандар, ошол жакка барып, бул жакка жакын болгондор, бул жакка. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Өз айткандай мен деле сөзгө көп деле жокмун. Ал жерде чын эле айткандай алайлыктар көп эле экенбиз. Мен көз көп жерде чогулдуңуздар келген эмесмин да, мына биринчи жолу келип атам өз негизичи. Мен тааныгандар бар, тааныбагандар бар. Ошо тааныбагандар деле мындай мен кыска нускала айтайын. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Келип ушундай кылып чогулуп биримдикте болгонуңуздарга бирок абдан эле чын эле кубанычтабыз негизи элечи. Алайыктар мындай жеми башка бир мамлекет өлкөдө чогулуп биригип ушундай бири-бирибизге поддержка берип дегендей. Анан бара эми трудовой договор наркөркем башы ээбиз го дейм бүгүн элемеге өзгөрүш азыр өтө эле катуу болуп атат таксидечи, такси сферада. Таксиге чисто азыр эми ипишник машина кимдин атында болсо ошол аркылуу жасалат да. Өз негизи ошону печать кылат, ошо менен договор түзүлөт.
Жанагы договор аренда кетеби деген суроо ал кетпейт. Обязательно трудовой договор бул вообще башка нерсе. Парк берет өзү, бериш керек. Жо негизи парк берет, чисто жана машина кимдин атында болсо ошо берет. Силер анан өзүңөр уже любой эле парк бар иштей бересиңер. Иштеген парк жасап бербейт да. Если силер ал эмеде болбосоңор. Ал жерге обязательно печать урулат. Жигиттер, мен мына документтер боюнча кыскача айтып кетейин да. Өзүмдүн билгеним боюнча. Азыркы учурда көчөдө текшерүү күч болуп атат. Документ текшергенче. Бүгүн эле уже мага 3-4 жолу адамдар чалышты, ошо документ текшерип отделениеде отурабыз деп. Кыргыздар көптүкөн десем көп, кечеден бери отургандар бар экен дейт. 10 чакты отурабыз, 15 чакты отурабыз деп. Бүт бардыгын сотко даярдап атыптыр. Азыр уже сотко алып кетиптир, сүйлөшкөнгө унабайт. Жок. Ошого документиңерди абайлап, турулап, бир сыра текшерип койгула. Ай сайын 300 рубльңар кетет текшергенге базаданчы. Бир текшерип алсаңар, базада барбы жокпу. Себеби кээ бир регистрациялар базада туруп, кийинки айда базадан чыгып кетип атат. Себеби эмнеде? Себеби Сахаровага барбагандан. Сахаровага барбай эле жасап беришет экен, мынтишет экен деп жасатып атпайсыңарбы? Сахаровага барбай зеригип ошол жака баргандан. Азыр көчөдөн дагы уже Сахарованын кагазын текшере баштаптыр. Продление кылып узартканда только Сахаровага отпечатка тапшырган жашыл корочканы гана сурачу эле. Азыр Сахарованын ар бир баягы медицинский анализ бланкаларды дагы сурай башташты. Продлениеда анысы жок, продление кылбайт. Сахаровадан өткөн. Сахаровадан жыл сайын сөзсүз өтүшүңөр керек. Бул закон, уже кабыл алынган закон. Аны айланып өтөм, онтем, минтем десеңер, ал өзүңөргө эле мындай неме кылып аласыңар да. Өзүңөргө эле эртеңки күнү, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күнү баарын түшөсүңөр. Ал боюнчачы. Ошон үчүн зерикпей эле Сахаровага барып, тапшырып, өтүп, анан кийин кээбиркилер баягындай учурлар болуп атат. Сахаровага барып, анализи начар чыгып калгандар. Кийин леченияга жөнөткөндө, леченияга барбай коюп атышат. Андай да кайрылуулар болду менде. Кыргызстанга чыккандан кийин аларды лечениясы немеден анализи начар чыккандарды 40 жылга киргизет кара тизмеге. Уже болду, келбейсиң Россияга. Түбөлүк киргизет аларды. Ошон үчүн анализиңер туура эмес чыгып калдыбы? Коркпой эле, уялбай эле, мурун платный болчу лечение, азыр бесплатный кылып койгон. Бесплатный Ленинский проспекттен лечение алып, мисалы үчүн кээбиркилер болду, баягы ВИЧ деп чыгып калса, көпчүлүгү ошодон уялат экен да. ВИЧ деп чыгып калганда, бири эркек адам азыр аялынан уялат, кыз баладан чыгып калса ал да уялат. Айтыштан эми кыска ой болбош керек да. ВИЧ деген оору бир эле төшөктөн же бир немеден жукпайт ал. ВИЧ деген оору ар кандай жугат. Мүмкүн квартирада көпчүлүк жашайбыз. Сен бирөөнүн оозуна салып жеген бир кашыгын алып, сен дагы тамак жеп алышың мүмкүн ошол эле кашык менен. Одон дагы жугат. Ар кандай жол менен жугат ал дагы оору. Ошон үчүн эч кандай эч нерседен неме кылбагыла, тартынбагыла, сөзсүз барып лечение алып, Сахаровага кайрадан барып анализиңерди таза экенин тактап тапшырып коюшуңар керек. Угат атам. Медосмотр жылда өтүш керек да. Ооба. Мен мисалы мындай да. Мисалы мен келчегим өз ишканасынан медосмотр өтүшөт да. Анан жылда Сахарова барбай. Ояктан өтөт, бияктан өтөт. Ол иштен өткөн, ал меткин ишкан немеси. Ал башка. Ояка жөнүндө акча чыгара берсе, ол деле текшерет го. Сахаровага сөз барышыңар керек. Сахаровадан да
өтүш керек. Алардыкы ал Меткинишканыкы башка, ал немеге өтпөйт ал. Сахарованыкына. Жарабайт. Анан кийин мынау такси боюнча договор деп азыр сурай баштады. Себеби таксиге азыр налог киргизип атат. Ар бир водитель налог төлөш керек. Мурун жөн эле жүрө берчилеңер, азыр налог төлөйсүңөр эми. Бул нерсе келет баары. Ар бир төлөшкө туура келет. Төлөбөсөңөр болбойт. Азыр мына адилет договор берип атат, ал эми баягы жолдо текшергенде гана көргөзүп койгонго. Бирок сөзсүз самозанятый ачып налогыйга барасыңар. Ининиңер бар да, ининин алгансыңар. Кимиңер ининин алган болсоңор, налогыйга барып туруп эле мен самозанятый ачайын деп эле налогыйдын немесин код берет, ошол жерден пароль. Ошол парольду аласыңар дагы, мой налог деген приложениени скачать этип туруп, ошол пароль менен кирип, өзүңөрдү каттайсыңар дагы, налогыйдагы берген парольду кайра өзгөртүп коесуңар. Болбосо ал пароль бир жумадан кайра блокировка болуп калат. Сен өзгөртүп албасаңар. Анан ошол мой налогдон ай сайынбы, жума сайынбы, каласаңар күндө тапкан акчаңарды эми 100% дебейин. Айына мисалы үчүн 30 миңге турулап, 25, 27, 30 ошого турулап туруп, киргизип туруп, ошол жерден 4% налог төлөп койгула. Эгер бул нерсенин пайдасы, эгер бир нерсе болуп, документиңер базадан чыкпай калып дагы депортация боло турган болсоңор, ошол налог төлөгөндүн негизинде силерди кара тизмеден чыгарса болот. Эгер налог төлөп жүргөн болсоңор, мисалы үчүн официальный атайын иштеп налог төлөп иштегендер бар, официальный расмий түрдө ишке кирип договор менен. Ошолорду мисалы үчүн азыр чыгарып атышат кара тизмеден, депортация болгондон кайра соттошуп, балдар сот аркылуу кайра чыгарып атат. Себеби налог төлөп жүрөт, ал закондон баандай немеден качкан эмес, регистрациясы только билбестиктен гана ошол нерсеге дуушар болуп калган ал. Аны өзү билген эмес. Ошондой бир негиздер менен мына самозанятыйды да налогду ошондой кылып төлөп койсоңор болот. Анан кийин баягы самозанятый менен Яндекстин өзүнөн туруп иштесеңер дагы болот, мисалы үчүн. Андайлар да болуш керек, мүмкүнчү. Бирок ал жерде налогду көбүрөөк төлөп турасыңар. Себеби эгер через Яндекстин өзү аркылуу самозанятый болсоңор, силердин ар бир заказыңар налогко түшүп турат. Ар бир кылган заказыңар через Яндекс аркылуу налогыйга түшөт дагы, көп налог төлөп каласыңар да. Андан көрө ошо самозанятыйды ачып туруп, бирок парк аркылуу иштей берсеңер, өзүңөр киргизесиңер баягы немеге, өзүңөр сумманы определенный бир сумманы киргизесиңер да, ошол суммадан налог төлөп коесуңар. Ал жерден өзү эле ошол налогду эсептеп чыгарып берет. Мынанча налог төлөйсүңөр. Ошону төлөп коесуңар болду. Эч нерседен жалат болбой жүрө берсеңер болот. Мисалы үчүн таксиде деле эгер самозанятый болсоңор, эгер мындай бир көбүрөөк ушундай баандай чукулап проблема боло турган болсо, мен самозанятыймен налог төлөймүн деп көргөзсөңөр дагы болот ошол нерсеничи. Налог төлөгөнүңөрдү. Себеби таксинин документтерин бүт бардыгын татаалдаштырып алып келип, эмнеге алып келип атат? Ошол налог алып келип атат. Налог төлөгүлө деп. Налог төлөшүңөр керек деп. Ошон үчүн документиңерди турулагыла, анча түшүнбөгөн жерлер болсо сурагыла, айтып беребиз колдон келишинче. Азыркы эле айтканда ошол өзүңөргө так болгула, эч нерсе баягы кыргызса кенебес болобуз өз үчүбүз. Качан ушу келип туруп сайланып анан кийин жүргөбүз да. Мисалы үчүн мен дагы договор жасап берем да, регистрация узарткангачы официальный договор жасап берем да. Качан биринчи хозяинин чакырып алышат, ынтымагыңыз бекем болсун,
жолдо жүрөсүңөр, ар дайым келме келтирип жүргүлөр жөнөктөр. Урматтуу балдар, биринчиден мына ар дайым жана дагы айтып кеттим эле, ар дайым биз мероприятие кылганда неме урматтын бул биринчи жолу берген жардам эмес, экинчи жолу ушинтип берип атат. Анан дагы ишкерлер, арабыздан чыккан ишкерлер жашырып, уялбагыла, тартынбагыла. Биз деле мусапырбыз, бизге деле ушундай кайрымдуулук кылып, союш кылып, элден пата алып беребиз, ишиңер жүрүшсүн дейбиз. Анан тугандарына той тойлуу кылып атасыңар, ар дайым. Азыр кыргыздар байып, баштырганга эмне коюшун билбей, суши, ролл, козу, гриль, макарачка, балык заказ кылып калыптыр. Арабызда мына Айбек деген ишкер, турбагын көрүп атсың. Суши, ролл, пицца ачыптыр, такси группага адресин таштап коесуң, рухсат. Кийин чекилип кетесиң. Анан кийин туугандар таксиде, будан кийин жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Өттө бирден бир сураныч. Повороттон чыкканда съездге, поворотко чоң съездде бурулуп аткан трассада жүргөнөрдө. Такси көргөндөчү бизди көрүп, алига атаны көрүп бала өсөт дегенде орустар бизди тоготпой калды. Таксисттер бири-бирибизди тоготпойбуз. Дуурлордон съездден чыгып атканда, трассага чыгып атканда, же болсо баягындай перекресткадан чыгып атканда таксист келет дагы өзүңүздүкү да успеть этем деп чыкканыңарды токтоткула. Сөкпөйүн дейсиң, ичиңе сөгүнүп бересиң. Анан туугандарына, үкалар, туугандар квартирада чогуу жашагандарга мынау мопед мингендер бар го, электро батарея менен. Түшүндүрүп айткылачы. Атасы жайлоодон бир кыян жолун сатып бергендей, уруп соғып келе берет. Азыр биздин фарлардан дәлди фарларды коюп алыптыр. Ошол эле двордон карда болбой эле келе атышат. Ошо поворотто жүр тротуарда. Орустун кампир немелери сыздаганчалык бар. Бири-бирибизди сөкпөй эле, анан кийин мына алайлык балдар бир-экөө бар. Ошо повороттон чыгып атканда көрүп калып, же болсо өткөзөйүн деп маргат этип койсоң, атасынын тизгинин тартып алгансың деп сүйлөп, корганып, ушуну токтотой эле. Особенно повороттон опасно этият болгула. Мына таксист экен, мени кой берет деген ойдо чыгып кетип атабыз. Кейде жиним келип силерге өчөшүп мен да чыгып кеттим. Сауын болбойт. Чын Анан ичиңенчи сөгөсүң, ата патаңын кошуп. Үй бүлөңөр менен бактылуу болгула, ата-энеңер менен балалы чакалуу болгулагын. Ошондой эле урмат, ишиңе ийгилик, бала чакаң менен тынч болуп, тууган урууң менен ар дайым ишиң жүрүшө берсин. Ошондой эле Урка, сага дагы чоң рахмат кызым. Өмүрүң узун болсун, бактылуу бол, балалы чакалуу бол. Аяңардан шамал өтө берсин, тынч болгула балдар, жаманчылыктан алыс болсун. Эмне оймасак эмне келсе ошо оймастыкка жетип, жакшы күндөрдө, жакшылыктарда башкада жакшы деп кетей да, айылыбызга кайтып. Тынч болгула балдар. Урматтуу Москвада мекендештер, эгерде чек арага каттайм десеңиздер, МУХИДИНге кайрылсаңыздар болот. Москвадан десеңиздер, чорный списоктон текшеришип, до конца өздөрү алып барып, жылуу жумшак барып келесиздер. Документ жагынан дагы өздөрү жардам беришет.